Салам достор, байлык, мансап жана акча. Бул сөздөр биз бүгүн кеп кыла турган дорамада көп кездешет. Сценарист Ким Сун Октун калемине таандык Penthouse жашоодогу кармаш телесериалы Гера деп аталган көп кабаттуу кымбат үйдө жашаган бай үй бүлөлөр жана алардын искусство мектебинде окуган балдары тууралуу тартылган. Дорамада тырышчаак, күчтүү, балдарынын жашоосу үчүн өч алууга, тобокелге барууга даяр болгон энелердин турмушу баяндалат. Тасманын премьерасы 2020 жылдын 29 сентябрында өткөрүлүп, ал эми 26 октябрда SBS TV каналында эфирден көрсөтүлө баштаган. Сериал 21 бөлүмдөн туруп, ар бир сериясы 1 саат 10 мүнөттөн. Жанр боюнча драма, мелодрама, триллер. Башкы ролдордо Ли Джи А, Ким Со Ен, Евгения, Ум Ки Джун, Юн Чон Хун, Шим Ын Кен жана Ха До Квон ойногон. Популярдуулугу менен алдыга чыккан Penthouse сериалы өткөн жылдын декабрь айынын жыйынтыгы боюнча 2 жума катары менен 1-орунга чыккан. Сюжети боюнча сериалда чиреген байлардын көчөгө артындагы жашоосу көрсөтүлгөн. Алардын байлык үчүн күрөшү, үй бүлөлүк финансылык мамилелери, балдарын катуу тартипте кармаган ата-эне, аял менен эркектин ортосундагы таттуу сезим, эне менен баланын сүйүүсү, аны менен катар отто ысык ойнош, кыянаттыкка дуушар болгон достук, өч алуу, бир туугандардын мамилеси, азгырык, зомбулук, өлүм менен коштолгон эпизоддорду көрүүгө болот. Дораманын ар бир сериясы, ар бир мүнөтү интригага бай. Анын бир сериясын көрүп алсаңыз, табышмакка, күтүүсүз окуяларга таң калып жатып, аягына кантип чыгып калганыңызды сезбей да каласыз. От менен ойносоң күйөсүң. Ар бир кинону тартуу учурунда кызыктуу окуялар болорун угуп келебиз. Penthouse дорамасы дагы ары таң калыштуу, ары кызыктуу окуялар менен коштолгон. Айтсак, сериялардын биринде жасалма эмес кадимки от колдонулуп, съемка учурунда жалын күчөп кетип, чыгармачыл топтон экөө жаракат алган. Жыйынтыгында коопсуздук техникасы кайрадан текшерилип, сериал 2 күндөн кийин уланган. Эмгектин акыбети сөзсүз кайтат демекчи, Penthouse дорамасындагы башкы ролдорду ойногон актер-актрисалар өз социалдык тармактагы баракчаларына SBS Drama Awards фестивалынан алынган сыйлыктары менен бөлүшкөн. Корей сериалдарынын дагы бир өзгөчөлүгү бул киного төп келген, кулакка жагымдуу саундтректери. Penthouse сериалына дагы 3 саундтрек жазылган. Алар Хэддинин аткаруусундагы Жашоо, Ха Джинин Тажы жана Хан Сын Хинин Каало деген ырлар. Сериалдын фанаттары жакшы кабыл алды. Буга чейин аталган сериалдын актер, айым жана мырзалары тууралуу дагы сөз кылганбыз. Ал маалыматты алуу үчүн описаниядагы шилтемелерди басыңыз. Ушуну менен Кино Тайм берүүсү соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө.